Көк Арт айыл өкмөтүнө караштуу Кара Суу жана Арабулак айылына кетип атабыз. Эмне үчүн ал жака баратабыз? Себеби дегенде, айыл статусун алганына 3 жылга жакын болуп калганына карабастан, бул эки айылда дагы деле свет жок экен, электр энергиясы жетпептир. Мына суунун башында турабыз. Энергетикалык зор потенциалдын башында турабыз. Оробузда 21-кылым. Бирок ушул эле жердеги биздин мекендештерибиз, чек ара коргоочулар мынтип жарыксыз отурушат. Биз Mına ılgı salam mı? Yok, mına güzel salam. Şaka salam. Şunu iyi tutalım. Bir nefes alayım. Şaka salayım demedim mi size? Bu sudan öyle ya. оңайлабы бул? Bunu bir kapottan aşkan suyunu geçeriz de bize. Дагы бир суу бар экен. Малик кандай? Атыңыз Маликпи? Менин атым Али. Фамилиям Токтакунов. Мен журналистмин. Машинеңдин фарасын жарык кылып койсуңбу, мен жерде сүйлөшүп алалы кичине. Мен сизди камерага тартып атам азыр. Бирок караңгыда бетиңиз көрүнгөн жок. Айыл башчысы да бар экен. Сиз менен да сүйлөшө беребиз. Канча жаштасыз, Малик? 24. Канча жылдан бери бул жерде жашайсыз? Туылгандан бери эле. Туулгандан бери. Мына ушул бул айыл Кара Суу, Арабулак. Арабулакта туулгандан бери жашайсыз. Ооба. Свет жок. Свет жок. Сиз туулгандан бери. Ооба. Сиз үчүн бул өтө маанилүү, көйгөйлүү маселе турбайбы? Жандай эмеспи? Көйгөйлүү маселе. Сиздин видеоңузду азыр бийликтегилер, керек болсо президент Садыр Жапаров көрүшү мүмкүн. Не деп айтат элеңиз мына? Şu Arabulak ayылына свет келишин каалайт элем. Дагы? Болду ошо. Болдубу? Ооба. Свет келсе эле дүйнөңүз түгөл болуп калат. Айта бериңиз, тартынбай. Башка көйгөй деле жок да. Башка көйгөй жок. Жакпайт да. Үйдү эмне менен жарык кыласыңар анда? Электр энергиясы жок. Чырак. Ал кандай жанагы Күндөн заряд. күндөн заряд алганда да? Тоскасы бар. Таң аткыча жетеби ошол? Караңгы бергенде. Койсо жетет ооба. Аны менен эмне кыласыздар? Лампочканы кийгизесиздер дагы? Телефон заряддайбыз. Дагы? Болду. Ассаламу алейкум. Алейкум. Айыл башчы сиз да? Кандайсыз? Кандайсыз? Атыңыз ким болот? Атым Тасмабек. Тасмабек. Assalamu alaikum. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Уктуңуз беле ошондойду? Ооба. Мен ошо Көк Артка келдим эле, Үгүт компаниясы менен. Анан ушундай 3 жылга жакын айыл статусун алганына карабастан, свет жок, караңгыда отурган айыл бар деп угуп, анан кийин атайын айдатып келдим. Көк Арттан бери да бияка бир топ жүрөт экен, Чоң рахмат келгениңиздерге. Биринчиден ушу куш келипсиздер биздин айылга. Экинчиден ушу бүгүн менде иш күнү эле кичине ден соолукка байланыштуу түшө албадым ишке. Мен үйдө жаттым, азыр сиздер келди дегенден келдик. Маселеңиздер болсо айтыңыздар. Жок, сиздин маселеңизди биз угалы деп келдик. Биринчи сиздер айтыңыздар, платформаңыздарды айтыңыздар, анан биз айтабыз. Мен азыр биринчи эмеге камерага тартып алайын, сиздердин проблемаларды барып жеткизип чыгарышым керек да. Ошон үчүн. Айыл статусун бергенге жараша ошондо эмнелерди убада кылышты эле? Айыл статусуна бергенине байланыштуу бизге свет келет деген, светке аким келгенде, бизде жаңы аким келгенде биз кайрылганбыз бул маселе боюнча. Кайрылып сураганда айткан, бизди бул мамлекет тарабынан кат жүзүндө жөнөткөнбүз мамлекетке. Ошко дагы Ош электро ишканасына да жөнөткөнбүз. Алардан да бизге жооп келген. Бизде бюджетте акча жок, өз жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп жасатып алгыла. Эгер жергиликтүү бюджеттин акчасы 3 миллион сом. 3 миллион сом биздин буга жетпейт экен каражатка свет алып келгенге. Анан ошо ойдон токтоп турабыз. Канча үйлүүсүздөр мына Арабулак менен Кара Суу? Арабулакта 10 үй бар, 10 үй жашайт. Кара Сууда 5, 6, 7, 8ге чейин жашайт. Свет жогуна байланыштуу эле көп кетип калат. Иши кылып
бул аябай кенен чек аранын боюндагы айыл экен. Бул жерде айылдын болушу маанилүү да, туурабы? Чек араны чек арачылар эле эмес, эл дагы кошо кайтарат. Ооба, ик туура. Ушундай караңгыда мен 5-6 жыл мурда Памирге барганда интервью алдым эле. Көргөнбүз аны. Азыр ушу сиздер менен ушу Кыргызстандын бир бурчунда чек арасында туруп, капкараңгыда турганыбызга аябай өкүнүп атам. Себеби дегенде чек арачы айыл мындай болбошу керек. Электр энергиясынан башка дагы эмне көйгөйлөрүңөр бар? Электр энергиясынан башка дагы бизде көйгөй көпүрө маселеси бар. Ооба, биз дайрадан кечип өттүк. Жол маселеси, мындай айтканда алайкы десе эле бар эле биз жетим баладай эле болуп калганбыз да. Эч ким карабайт, өкмөт тарабынан деле жолго деп берилет. Кичине Кызылжарга чейин келет, адам бери келбейт. Биз жактагыларга көңүл бөлүнбөйт деле. Көк артка Көңүл бөлүнбөйт деле. Мен мисалга Деудан келип жаз күз эме берген уга элекмин. Баанда грейдер келип сүрүп кетели эле, канча мынча таш түшүп калат, аларды алып коет, башка грейдер келип мындай тазалай элек жолдор, биздин жолдор. Ушу бийликке кайрылайын, ушу алайкунун жолун ушу жакшы карап берсе, кичине биздин элдер дагы ушу ички сырткы миграцияны токтотуп кичине айылда жашай беле деген ой. Туугандар, ошентип биз Көк Арт айыл өкмөтүндөгү электр энергиясы жетпеген, свет жетпеген эки айылдын бир четине барып келдик. Караңгыда арылай алган жокпуз. Бирок сиздерге маселени көрсөтүп бердик. Алардын маселесин бийлик чечет деп ойлойм. Чечпесе биз талап кылабыз. Эгерде мен парламентке өтүп калсам, Кыргызстанда мындан башка дагы жарыгы жок айылдар бар. Дал ошол айылдардын маселесин да мен көтөрөм. Ушулардын арыз арманын улам-улам көтөрүп чыгып, чечтиргиче токтобойм. Мен аты жөнүм Али Токтакунов, Атамекен партиясы, номерим 3.